17 бөлүм. Жүйүт падышасы Ахаздын падышачылыгынын 12-жылында Эйла уулу Ошия Исраилга падыша болуп, Самарияда 9 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды, бирок өзүнөн мурдагы Исраил падышалары кылганчалык кылган жок. Ага Ашур падышасы Шалменесер кол салды. Ошия ага кул болуп, салык төлөп турду. Ашур падышасы Ошиянын чыккынчылык уюштурганын билди. Себеби Ошия Мисир падышасы Собуга элчилерди жөнөтүп, Ашур падышасына жыл сайын берип туруучу салыкты бербей калган эле. Ошондуктан Ашур падышасы аны зынданга камап салды. Ашур падышасы бүт Исраилга согуш ачып, Самарияга келип, аны 3 жыл бою курчоого алды. Ошиянын падышачылыгынын 9-жылында Ашур падышасы Самарияны басып алып, исраилдыктарды Ашурга көчүрүп кетти. Аларды Халахка, Хаборго, Гозан дарыясынын боюна жана Мадайдын шаарларына отурукташтырды. Исраил уулдары Мисир жеринен алып чыккан Мисир падышасы фараондун колунан куткарган өзүнүн Кудай Теңиринин алдында күнөө кылып, башка кудайларга табына башташты. Алар Теңир кууп чыккан элдердин мыйзамдары боюнча, Исраил падышаларынын мыйзамдары боюнча жашай башташты. Исраил уулдары өздөрүнүн Кудай Теңирине жакпаган иштерди кылып, күзөт мунарасынан баштап Чептүү шаарга чейин өздөрүнө караштуу бардык шаарларга бутканаларды кура башташты. Алар бардык бийик дөбөлөргө жана көлөкөлүү дарактардын түбүнө Ашейра мамысын жана буркандарын коюшту. Теңир кууп чыккан элдерге окшоп, бардык бийик дөбөлөрдө жыпар жыттуу заттарды түтөтүп, Теңирди каарданткан жийиркеничтүү иштерди кылышты. Алар жасалма кудайларга кызмат кылышты, бирок Теңир аларга мындай кылбагыла деп айткан. Ошондо Теңир өзүнүн бардык пайгамбарлары жана көрөгөчтөрү аркылуу Исраил менен жүйүткө жаман жолуңардан кайткыла. Силердин ата-бабаларыңарга осуят кылган, өзүмдүн кулдарым, пайгамбарларым аркылуу берген менин осуяттарым менен мыйзамдарымды аткаргыла деп эскерткен. Бирок алар кулак салбай коюшту. Өздөрүнүн Кудай Теңирине ишенбеген тоң моюн ата-бабаларына окшоп тоң моюндук кылышты. Алар Теңирдин мыйзамдарын, алардын ата-бабалары менен түзгөн келишимин, эскертүүлөрүн жек көрүп, Теңирдин алар кылгандай кылбагыла деген буйругунан четтеп, тегерегинде жашаган элдерге окшоп, эч нерсеге арзыбаган кудайларды ээрчишип, өздөрү да эч нерсеге арзыбай калышты. Алар өздөрүнүн Кудай Теңиринин бардык мыйзамдарын таштап, эки музоо куюп, Ашейра мамысын тургузуп, бүткүл асман кошуулундарына табынып, Баалга кызмат кылышты. Уулдары менен кыздарын отко өрттөп, төлгө тартып, сыйкырчылык кылып, Теңирге жакпаган, аны каарданткан иштерди кылууга дитим беришти. Ошондо Теңир исраилдыктарга абдан каарданып, аларды четке какты. Жүйүт уруусунан башка эч бир уруу калган жок. Жүйүт да өз Кудай Теңиринин осуяттарын аткарбай, исраилдыктардын кылганын кылды. Теңир Исраилдин бардык тукумунан жүзүн буруп, аларды моюн сундурду. Аларды талап тоноочулардын колуна салып берип турду. Акыры аларды четке какты. Исраилдыктар Дөөттүн тукумунан бөлүнүп чыгып, Небат уулу Жаробамды такка отургузушту. Жаробам исраилдыктарды Теңирден четтетип, аларды чоң күнөөгө батырды. Исраил уулдары Жаробам кылган күнөөлөрдүн бардыгын кылышты. Ошол күнөөлөрдү кылганын токтотушкан жок. Теңир өзүнүн бардык кулдары, пайгамбарлары аркылуу эскерткендей, Исраилди таштап салганга чейин алар ушундай кылышты. Ошентип Исраил өз жеринен Ашурга көчүрүлүп, ушул күнгө чейин ошол жерде жашайт. Ашур падышасы Бабылдан, Кутадан, Абахтан, Хаматтан, Сепербайымдан элдерди көчүрүп келип, аларды Самария шаарларына, Исраил уулдарынын ордуна отурукташтырды. Алар Самарияны ээлеп, анын шаарларында жашап калышты. Алар ал жерде жашай башташканда Теңирден коркушкан жок, ошондуктан Теңир аларга арстандарды жиберип турду. Алар арстандарга жем болуп жатышты. Анан Ашур падышасына мындай деп билдиришти: "Сен көчүрүп келип, Самария шаарларына отурукташтырган элдер ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпегендиктен, Кудай аларга арстандарды жиберип жатат. Алар арстандарга жем болуп жатышат, анткени ошол жердин Кудайынын мыйзамын билишпейт." Ошондо Ашур падышасы мындай буйрук берди: "Силер ошол жактан көчүрүп келген ыйык кызмат кылуучулардан бирөөнү ал жакка жөнөткүлө. Ал барып ошол жерде жашап, аларга ошол жердин Кудайынын мыйзамын үйрөтсүн." Самариядан көчүрүлүп кеткен ыйык кызмат кылуучулардын бири келип, Бейтелде жашап, аларга Кудайдан коркууну үйрөттү. Ар бир эл өзүнүн кудайларын жасап, самариялыктар курган бийик жерлердеги бутканаларга койду. Ар бир эл өзү жашаган шаарга койду. Бабылдыктар Сукот-Бенотту, Куталыктар Нейиргалды, Хаматтыктар Ашиманы, Абактыктар Нипхаз менен Тартакты жасашты. Сепарбайымдыктар болсо өздөрүнүн кудайлары Анамелек менен Адрамелекке арнап уулдарын отко өрттөштү. Ошол эле учурда алар Теңирден да коркуп, өздөрүнүн арасынан буткана кызматчыларын шайлашты. Алар бутканаларда кызмат кылышты.
Алар Теңирден да коркушту. Ошондой эле өздөрү көчүп келген өлкөнүн салттары боюнча өздөрүнүн кудайларына да кызмат кылышты. Алар ушул күнгө чейин өздөрүнүн мурунку салттары боюнча жашашат. Теңирден коркушпайт. Теңирдин Ысрайыл деген ысым берген Жакып уулдарына берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн аткарышпайт. Теңир алар менен келишим түзүп, мындай деп осуят кылган: башка кудайларга табынбагыла, таазим этпегиле, кызмат кылбагыла, курмандык чалбагыла. Силерди сунулган колу, күчтүү билеги менен Мисир жеринен алып чыккан Теңирге табынгыла, таазим кылгыла, курмандык чалгыла. Анын силерге жазып берген мыйзамдарын, осуяттарын, буйруктарын, көрсөтмөлөрүн өмүрүңөр өткөнчө аткарууга аракет кылгыла. Башка кудайларга табынбагыла. Менин силер менен түзгөн келишимимди унутпагыла. Башка кудайлардан коркпогула. Өзүңөрдүн Кудай Теңириңерден гана корккула. Ошондо ал силерди бардык душмандарыңардан куткарат. Бирок алар тил алышкан жок, тескерисинче мурунку каада салттары боюнча жашашты. Бул элдер Теңирден коркушту, бирок буркандарына да кызмат кылышты. Алардын балдары, балдарынын балдары да ата-бабаларына окшоп, ушул күнгө чейин ушундай кылып келе жатышат. 3 бөлүм. Ишенгендерге эскерт. Алар башкаруучулар менен бийликтегилерге баш ийишсин. Тил алышсын жана бардык жакшы иштерди жасоого даяр болушсун. Эч кимге жаман сөз айтышпасын, жаңжалчыл эмес, жоош болушсун жана бардык адамдарга момундук менен мамиле кылышсын. Анткени биз да бир кезде акылсыз, баш ийбес, адашкан, кумарлардын жана ар кандай күнөөлүү каалоолордун кулу болгон, жамандык, көрө албастык кылып жашаган, жек көрүндү, бири-бирибизди жек көргөн адамдар элек. Бирок куткаруучубуз Кудайдын жакшылыгы жана адамдарга болгон сүйүүсү айкын болгондо, ал бизди адил иштерибиздин негизинде эмес, өзүнүн ырайымынын негизинде кайра төрөлтүү менен жуунтуу жана ыйык рух аркылуу жаңылантуу менен куткарып алды. Биз Кудайдын ырайымынын негизинде акталып, үмүтүбүзгө ылайык түбөлүк өмүрдүн мураскорлору болуп калышыбыз үчүн Кудай ал ыйык рухту куткаруучубуз Иса Машаяк аркылуу үстүбүзгө мол төктү. Бул сөз чындык. Ошондуктан Кудайга ишенгендер жакшы иштерди кылууга тырышчаактык менен аракеттенүүлөр үчүн мен сенин ушул жөнүндө ынандырышыңды каалайм. Анткени бул жакшы жана адамдарга пайдалуу. Акылсыз уруш талаштардан жана ата текти териштирүүдөн, мыйзам тууралуу талашып тартышып чатакташуудан кач. Анткени мунун бардыгы пайдасыз жана маанисиз. Бир же эки жолу эскерткенден кийин бөлүп жаруучу адамдардан четтегин. Анткени сен мындай адамдын бузулганын, күнөө кылып жатканын, ошонтүү менен өзүн өзү айыптуу кылып жатканын билесиң. Мен сага Артемасты жана Тихикти жиберем. Алар баргандан кийин сен мага Никополго келүүгө аракет кыл. Анткени мен кышты ошол жерден өткөрүүнү чечтим. Мыйзам окутуучу Зенас менен Аполлосту жолго чыгарарыңда алар үчүн кам көр. Эч нерсеге муктаж болбогудай болушсун. Жемишсиз болуп калбаш үчүн биздикилер да жакшы иштерди кылууга көнүгө беришсин. Керек болгон учурда башкалардын муктаждыктарын канааттандыргадай болушсун. Жанымдагылардын бардыгы сага салам айтып жатышат. Ишеним жолунда бизди сүйгөндөрдүн бардыгына салам айт. Кудай бардыгыңарга ырайымын төгө берсин. Амин. 10 бөлүм. Ысрайыл жемишти көп берген жүзүм сабагы. Ал өзүнүн жемиши канчалык көбөйгөн сайын курмандык чалынуучу жайларын ошончолук көбөйттү. Анын жерлери канчалык жакшы болгон сайын жасалма кудайларын ошончолук кооздоп жатат. Алардын жүрөгү бөлүндү. Ошон үчүн алар жазаланышат. Алардын курмандык чалынуучу жайлары талкаланат, жасалма кудайлары кыйратылат. Азыр алар биздин падышабыз жок, анткени биз Теңирден корккон эмеспиз. Ал эми падыша бизге эмне кыла алат деп жатышат. Алар курулай сөздөрдү сүйлөп жатышат, жалган ант берип жатышат, келишимдерди түзүп жатышат. Ошон үчүн алардын үстүнөн боло турган сот талаанын бороздоруна чыккан уу чөптөй болуп өсүп чыгат. Самария тургундары Бейт Абендеги музоо үчүн титирешет. Анын эли ал үчүн ыйлайт. Ал тууралуу кубанган анын буткана кызматчылары анын атак даңкы жөнүндө ыйлашат, анткени андан атак даңк кетет. Ал өзү да жареп падышага тартуу катары Ашурга жөнөтүлөт. Ипраим уятка калат, Ысрайыл өз ой үчүн маскара болот. Самариянын падышасы суунун үстүндөгү көбүк сыяктуу жоголот. Ысрайылдын күнөөсү болгон Абен бутканалары талкаланат. Алардын курмандык чалынуучу жайларына тикенек жана төө тикен өсүп чыгат. Алар тоолорго бизди жапкыла дешет, адырларга биздин үстүбүзгө кулагыла дешет. Ысрайыл, сен Гиба күндөрүнөн бери күнөө кылып келе жатасың.
Алар күнөө кылууну токтотушкан жок. Мыйзамсыздыктын уулдарына каршы Гибада болгон согуш бизге жетпейт деп ойлошобу? Мен аларды өзүмдүн каалоом боюнча жазалайм. Аларга каршы элдер чогулат. Алар өздөрүнүн эки кылмышы үчүн байлоого алынышат. Эпрайым үйрөтүлгөн, дан бастырууну жакшы көргөн кунаажын анын жоон мойнуна моюнтурукту мен өзүм салам. Эпрайымды минишет, жүйүт жер айдайт, жакып малалайт. Адилеттикти сепкиле, райымдуулукту оруп аласыңар. Дың жериңерди айдагыла, ошондо ал келип үстүңөргө адилдикти жамгырдай төгөт. Анткени Теңирди издей турган убакыт келди. Силер жамандык теккенсиңер, ошондуктан мыйзамсыздыкты оруп алып жатасыңар. Жалганчылыктын жемишин жеп жатасыңар, анткени сен өз жолуңа жана жоокерлериңдин көптүгүнө үмүттөнгөнсүң. Ошон үчүн сенин элиңдин ичинде дүрбөлөң болот. Согуш күнү Шалман Бейт Арбелди кыйраткандай, сенин баардык сепилдүү шаарларын кыйрайт. Ошол согушта энеси балдары менен кошо өлтүрүлгөн. Силердин чектен чыккан жаман иштериңер үчүн Бейтел силерге мына ушуну кылат. 128 забур. Мени жаш күнүмдөн бери көп кысым калышты деп айтсын Исраил. Мени жаш күнүмдөн бери көп кысым калышты, бирок мени жеңе алышкан жок. Менин жонумда сокочулар өздөрүнүн узун бороздорун салып жер айдап жүрүштү. Бирок Теңир адилет, ал ыймансыздардын чынжырларын жара чапты. Сионду жек көргөндүн баары уятка калып артына качышсын. Алар жылын электеле куурап калган там башындагы чөптөй болушсун. Ал чөпкө орокчунун колу толбойт, байлоочунун уучу толбойт. Алардын жанынан өткөндөр Теңирдин батасы силердин үстүңөрдө болсун. Силерге Теңирдин ысымынан бата беребиз деп айтышпайт. 129 забур. Терең кайгыга батканда сага кайрылам, Теңирим. Теңирим, менин үнүмдү ук, сенин кулагың менин жалынуумду көңүл коюп укса экен. Теңирим, эгерде сен мыйзамсыздыктын баарын эсиңе ала берсең, Теңирим, анда ким туруштук бере алат? Бирок сенде кечирим бар, баары сенин алдыңда коркуп турушсун. Мен Теңирден үмүттөнөм, жаным үмүттөнөт, мен анын сөзүнө ишенем. Менин жаным Теңирди таңдын атышын күткөн сакчылардан да, артык күтөт. Исраил эли Теңирден үмүт кылсын, анткени Теңирде райым бар, анын куткаруусу көп. Ал Исраил элин бардык мыйзамсыз иштеринен куткарат. 130 забур. Теңир, менин жүрөгүм текеберденген эмес, көздөрүм менменсинген эмес, мен улуу иштерге жана мен үчүн кол жеткис болгон нерселерге кирген эмесмин. Мен өзүмдүн жанымды энесинин колунда отурган баладай жоошуткан жок белем, тынчтандырган жок белем. Менин жаным өз ичимде эмчектен чыккан баладай болчу. Исраил мындан ары түбөлүккө Теңирден үмүттөнсүн.